Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Urmattu radio oğarmanдар, urmattu mo'min musulman bir toğan jurtçuluk. Barыңızдарdı azыр kokуп бүткөн şam namazыбыз biraz turup birazırak murda kabul bolsun dep tilek kılabız da mına bugün inşallah biz sizler menen İslam şariatındağı tamak jegендин adepteri, alardын türlörü jönündө кенен кесири сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Анткени кээде биз улуу терең ойлор менен алпырышып отуруп эң эле жөнөкөй күнүмдүк жашоодогу адептерге мындай токтоло албай калган учурларыбыз бар. Ошол эле учурда биз өзүбүздүн тамак жеген адебибиз менен башка бирөөлөргө өзүбүз карманган мусулман динибизди же болбосо өзүбүздүн нарт населибизди жаман көрсөтүп койгон учурларда кездешип калар экен. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз бүгүн тамак ичүүнүн адеп тартиптери жөнүндө сиздер менен сүйлөшмөкчүбүз. Айта кете турган маселе, биз түз эфирдебиз Марал ФМ'дин толкунунда 0312 номуру менен баштап туруп 680606 деп терсеңиз дал бизге түшөсүз. Биз менен ушул теманын тегерегинде урматтуу бир тууганым пикир алышсаңыз болот. Чындыгында урматтуу бир тууганым, мына ошол тамак ичүүнүн адептерин жалпы жонунан 3 бөлүккө бөлүп жүрөбүз. Биринчиси тамак жегенден мурда сакталынуучу адептер. Булар кандай? Албетте биринчиси гаслул ядейни кабла таам, тамак ичкенден мурда эки колду жууп алуу. Врачтар дагы, доктурлар дагы, мугалимдер дагы, тарбиячылар үйрөт, ал эмес шариятыбыздын өзүндө да мына ушул нерсе урматтуу бир тууганым бар. Демек биринчи адеп тамак ичкенден мурда ошол эки колду жууп алуу. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссаламдын осуятында айтылынат, тамак жегенден мурда ким кол жууй турган болсо, ошол адам жакырчылык көрбөйт. Ал эми тамак жегенден кийин ошол адам колун жууса, бул адам ар кандай оору сыркоодон алыс болуп, бул дагы жакырчылык көрбөйт деп айтат. Демек биринчи адеп эки колду жууп тамакка кирүү деген маани. Өтө дыккаттык менен таза жууп. Андан кийинки экинчи адеп, эгерде ошол келген конокко бир тамак сунуш кылынса, ошол тамактын кандай тамак экендигин билбесе, тамактын кандай түрү экендигин билбесе, конок үчүн бул тамак жанагыдай бейтааныш тамак боло турган болсо, анда ошол тамактын бул эмне деген тамак, ичине эмнелер кошула тургандыгы туурасында билип алуу айып эмес, балким бул нерсе адеп болуп эсептелет. Анткени кээде жанагыдай билбеген жерин ой чуңкуру көптөгөндө билбеген тамак адамдын ичин алып, же болбосо башка бир нерсе кылып, же болбосо ден соолугунда кээ бир нерселерге туура келбей калуу ыктымалы бар. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын ушул жөнүндө хадисинде имам Бухари риваят кылган хадисте ошол айтылат. Анткени ошол пайгамбарыбыз алейхиссаламга келген тамактын эмне экендигин пайгамбарыбыз сураган. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын убагында кайсыл бир жаныбардын эти сунуш кылынганда пайгамбарыбыз алейхиссалам ошол тамакты жегиси келген эмес. Ошондо жанында отурган сахабалар тагыраагында Халид ибн Валид сураган: "Ахарамун аддаббу я Расулаллах". Ошол жанагы кескелдирик сыяктуу бир жаныбар, бирок адал деп эсептелинет дагы, бирок кескелдирик эмес. Бул мына ошол жаныбар арамбы дегенде пайгамбарыбыз: "Жок, арам эмес, бирок биздин жерибизде бул желбегенден менин табетим тарта бербейт. Менин табетим тарта бербейт" дегенде Халид ибн Валид бул тамакты жеген. А билем пайгамбар аны жөн эле карап турган. Демек кээ бир адамдын табетине тамак туура келбей турган болсо, ал тамакты айыптаган жок, башка деген жок, болгону ал жегиси келген жок, ал адамды кыйноонун кереги жок. Урматтуу бир тууган, бул хадис имам Бухари, имам Муслимде риваят кылынган мына ушундай хадис. Эгерде тамакты сиз билген болсоңуз, жөн эле эмнеге мындай, мисалы үчүн күрүчтү, палоону бардыгыбыз билебиз дагы, бул эмне деп текеберчилик менен сураган болбойт. Чындап эле сиз билбеген тамак, кээде мисалы үчүн салаттын түрлөрү келип калат аландашкан заманда, ошондо сурагандын айыбы жок, балким бул нерсе адеп болуп эсептелет. Андан кийинки тамактын адепттерин дагы бири, тамак жегенден мурдагы конок келгенде конокко тезирээк дасторкон жайып, тезирээк тамак берүүнүн камында болуу, бул дагы адеп. Анткени ошол конокко тезирээк тамак берүү коноктун урматы болот дагы. Анан ошол үйдүн ээси
özü tamakты tezirek berүүnün özü üyesinin dagы özünün urmatına jaraşa. Ошондуктан жанагы мейман достук келген адамды күттүрбөстөн колдон келген нерсе менен тезирээк сүйлөөгө болгон аракет бул нерсе чындыгында жакшы. Анткени кээде конок келгенден кийин ошол конокко тамак тартылбай туруп калган болсо, нан келбей калса, чай келбей калса, анда конок кээде мында туура эмес пикирлерге барып, эмне мен жактырбай атабы деген пикирлер келип калуу ыктымалы дагы бар. Ошондуктан конокко келгенде тамакты тезирээк берүүнүн аракетинде болуш керек. Андан кийинки 4-чү адеп, урматтуу бир тууганым, бул at-tasmiyatu qabla al-akli, bul tamak jegenden murda bismillah деп айтуу же толук эле бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтуу. Мына ушул сүннөт, важип болуп эсептелет. Анткени тамактын башында бисмилlah деп айтылат. Азирети Умму Кульсум Аиша энекебизден риваят кылып айтат. Пайгамбар алейхиссалам айткан дейт: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره deydi. Peygamberimiz aleyhisselam aytat, Ayşe ekebиз ал кишиден риваят кылат, тамакты эгерде силердин бириңер тамак жей турган болсо, башында баштаганда Аллах Тааланын атын айтып, эстеп, бисмилла деп тамак жегиле. Эгерде тамак жеп баштаганда унутуп калган болсоңор, анда тамактын ошол эстеген жериңерде эле бисмиллахи аввалаху ва ахираху, башында да бисмилла, этегинде да бисмилла деп айтып жей берсеңер болот дейт. Бул хадис имам Термизи, Абу Дауд ибн Мажа риваят кылган ушундай бир хадис, урматтуу бир тууганым. Андан сырткары Омар ибн Аби Салама аттуу сахаба риваят кылган хадисте мындай бир хадис бар: Кунту гуламан фи хажри Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Мен пайгамбарыбыздын багуусунда анын өгөй уулу элем дейт. Анткени Умму Салама Абу Салам өткөндөн кийин бир канча жетим балдары менен пайгамбар алган. Азыркы ушул токол алганда дайыма жаш кыздар тандап алса, пайгамбар алейхиссалам токол алганда ошол 5-6 баласы менен жетим калган, жесир калган аялды алгандагы ошонун баласы Омар ибн Аби Салам айтат: мен пайгамбардын кароосунда элем, аны өгөй уулу элем дейт. Апам алды эле дейт. Ва канат яди татишу фи сахфати. Тамак аш келгенде, табак толтура тамак келгенде менин колум кадимкидей табакты жойлоп кетер эле дейт. Бир туруп бул жерден, бир туруп тигил жерден, бул туруп астында, бир туруп тияктан. Ошондо пайгамбар алейхиссалам айтты дейт: я гулам, эй уулчам, саммиллаха, Кудайдын атын айт, бисмилла де, ва кул бияминика, жана оң колуң менен же, ва кул мимма ялика, жана өзүңдүн алдыңдан же дейт. Албетте эгерде тамак аш бул мындай бир түрдө тамак болуп 5 бармак же палоо келе турган болсо, анда алдынан жеш керек. Бирок жемиш салынган, мисалы үчүн алма, өрүк, шабдоолу, алмурут, ашпурут ушулардын баары салынган болсо, анда астыңызда жок болсо, анда башка жерден алып жесеңиз дагы жарай берет. Ал убакта ага ыктыяр берилет. Бирок мынагындай тамак бир түрдө болгон учурда анда ар ким астынан жеш керек. Мына ушундан улам жанагыдай сологой болуп калган бир тууган балдарыбызга, неберелерге биз үйрөтүшүбүз керек. Оң менен же деп, анткени кээ бирлер айтсаң антип айткан болбойт экен, анын психологиясы туура келбейт экен, палан түкүндө айтылган сөздөрдө го жок, андай эмес. Оң кол менен жеш керек. Мына ушул пайгамбардын сүннөтү. Андан кийин урматтуу бир тууганым, тамак ичип аткан учурдагы тамак ичүү расмиси арасындагы адептерге токтолобуз. Анын биринчиси бул оң кол менен тамак жеген. Ар бир мусулманга оң колу менен тамак жегени бул важип болуп эсептелип, сол колу менен жеген. Эгерде оң кол менен жеген мүмкүнчүлүгү болсо, анда бул адам, урматтуу бир тууганым, күнөөкөр болуп эсептелет. Hazreti İbn Umar'dan rivayet kılgan hadiste Peygamber aleyhisselam aytat: La ya'kulenne ahadun minkum bi şimalihi ve la yeşrabanne biha fe inne şeytana ya'kulu bi şimalihi ve yeşrabu biha. Peygamber aleyhisselam aytat: Sizlerden biriңер sol koluңар менен жебегиле, sol koluңар менен ичпегиле. Анткени шайтан гана sol колу менен жеп, sol kolu менен ичет деп айтты. Бул хадис имам Муслим риваятында 2020 номер менен белгилүү. Эгерде бул ошол адамдын үзүрү себеби болбосо, бирок оң колу жок болуп калып, же болбосо оң колу оозуна чейин көтөрүлбөй турган болуп, айтор бир жара болгон, оору болгон себептен, кайсы бир себептен улам оң кол менен жеген кыйынчылык туудурганда, анда сол колу менен жегенге шариятыбыз, урматтуу бир туугандар, уруксат берет.
Ошондой эле ушул хадистен ала турган бир үлгү адам баласы шайтанга окшогон, шайтандын кылык жоругуна окшогон сөздөрдөн, кылык жоруктардан алыс болгон аракет кылыш керек. Мына бул жерде шайтан сол колу менен жейт деп атсак, демек сол колу менен жегенден биз алыс болуп, ошондой эле шайтандын кыла турган иштеринен дагы алыс болушубуз керек. Адамдар кээде адамдарды алдагысы келип, уурдагысы келип, эптеп көзүн будамайлап, жерин тартып алгысы келип, адамдарды жамандап, ушулардын бардыгы шайтандын жолу, ал нерседен биз алыс болушубуз керек. Экинчи адеп алаклу мимма ялихи, адам өз алдынан тамак жегендиги бул дагы адеп болуп, тартип болуп эсептелет. Анткени пайгамбар алейхиссалам айткан, ошол Эйннал бараката танзилу васата таами, тамактын дал ортосунда береке болот. Ошондуктан тамак жегенде факулу мин хафатейхи ва ла таакулу мин васатихи. Тамактын эки тарабынан алып жегиле, бирок тамактын ортосунан жеп баштабагыла деген пайгамбардын хадиси бар. Демек табак келгенде ортосуна өтүп кетпестен ошол тамактын чекесинен баштап жеп баштаган жакшы. Анан баштаган ортого кирип кеткен убакта, анда бул убакта бул адепсиздик болуп эсептелет. Андан кийин урматтуу бир тууганым, дагы бир адеп, ошол тамак жеп бүткөндөн кийин гаслул яди ба'да таам, тамак жегенден кийин эки колду чайкап жуу дагы мына ушул адеп болуп эсептелет. Анткени тамак жегенден мурда дагы, тамак жегенден кийин дагы жууганды ошол пайгамбар алейхиссалам өзү айткан. Ал эми колду тамак жегенден кийин самун менен же болбосо атыр суу менен жууган, бул андан бетер жакшыраак аракет болуп эсептелет. Андан кийинки адеп, урматтуу бир тууганым, биз бул адептерди улантабыз. Азыр бизге келген алгачкы угарманга дош кулак салып туруп, андан кийин биз арасында ушуну өтүп кетебиз. Угарман же дароо эле ошол сөздү улап кете беребиз. Урматтуу бир туугандар, 4-чү адеби бул ал-мазмадату ба'да таам, тамак жегенден кийин оозду чайкап коюу. Пайгамбар алейхиссалам ошол күндөрдүн бир күнүндө ага талкан сунуш кылган, талкан жеген, анан сахабалар дагы жеп, андан кийин намазга турганда ошол оозун суу алып чайкаган. Демек тамак жегенден кийин ооз чайкап коюу бул мустахаб болуп эсептелет. Бул боюнча хадис Имам Бухаринин риваятында 5390 номер менен келет. Андан кийинки дуа ли мудиф, ошол конок кылган адамга дуа берүү. Бул дагы адеп. Бул боюнча Hazreti Anas radıyallahu ta'ala anhu aytat, Sa'd ibn Ubada geldi deydi. Gelip Peygamber aleyhisselam'a, anan Peygamber aleyhisselam Sa'd ibn Ubada'ga geldi. Anan Sa'd ibn Ubada Peygamber aleyhisselam'a nan menen mayap geldi, zeyt ap geldi deydi. Anan Peygamber jep pütüp dua kıldı deydi. Aftara endakumus saimun, sizlerden üyüngörden, sizlerden koroңордон, төрүңөрдөн орозо кармагандар оозун ачты. Wa akala ta'amakumul abraru, sizlerдин тамагыңарды жакшы адамдар жеди дейт. Анткени тамактага бергенде ууру кески алдамчыларга эмес, балким таза адамдарга берүү керек. Wa sallat aleykumul malaikatu, жана силерге периштелер өздөрүнүн ырайым, мээримин, дуасын айтты деген хадис бар. Демек сизди бирөө конок кылсага дуа кылганда афтара индакумус саимуна wa akala ta'amakumul abraru wa sallat aleykumul malaikatu деп дуа кылсаңыз жакшы болот. Буну Имам Абу Дауд риваят кылган хадис. Андан кийинки адеби, урматтуу бир тууганым, бул ал-аклу би саласати асаби'a, 3 манжа менен тамак жеген. Бул деген баш бармак, сөөмө жана ортоңгол. 3 манжа менен окат жеш керек. Эгерде 3 манжа менен тамак жеген кыйын болуп, 5 бармак сыяктуу 5 манжа муктаж, анда 5 манжа менен жегенге деле Пайгамбар алейхиссалам урматтуу бир тууганым уруксат берет, же болбосо кашык колдонгон дагы жаман нерсе эмес. Биздин угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hamdeden soqtar. Kudayga şükür. Biz mena atım Akmal Koreyadan salasal. Maşallah. Maral FM'ge kelgenden beri Koreyadan birinci oldu bizge ugarman çalıp atat. Kulak sizde kutuktayız. Kuday taalam al jerde adal tamak jegen kıyın deyt dugauz. Aktöştör netleri köp deyt. Kuday saktasın. Adal tamak jegeni Kuday nasip kılsın. Kulak sizde Akbal Mırza. Adal tamaktan biz tigi jumurtka menen konserva delfinlerdi ошодан жеп атабыз. Жакшы экен, жакшы экен. Кудай кулак сизде таксырым, кулак сизде Акмал мырза. Сулуу нике туурасында. Тиги асыранды бакпалган
kızı bolat go. Ооба. Oşuna tigi nike okup etkende moldu töşekte atına nike kıyaptı je bakbalgan atasıdan mı? Рахмат. Өзбек бир тууганыбыз кыргыз тилинде сүйлөөгө абдан аракет кылды. Мен чындыгында ыраазылык билдирем. Анткени кээде кыргыз болуп туруп өзүнүн тилин билбегендер көп. Акмал мырза, Аллах ыраазы болсун сизден. Акмал мырза бизге Кореядан чыгып турат, ал айтат, нике учурда эгерде асыранды кыз болуп багып, караңыз, асыранды деген кыргыздын төл сөзүн абдан сонун орунда колдонот. Анткени көп эле багып алган бала дейт да. Асыранды кыз никеде турганда өзүнүн биологиялык атасынын атын айтуу милдеттүү болот, бирок аны унутуп калып же болбосо айтканда ошол асырандатан аты айтылып калган болсо дагы бул никеге зыяны тийбейт. Анткени никеде ошол кыздын экендиги, ошол кыздын өзү максат кылынып турат да. Бирок башка бир тарабы бар. Эгерде бир адам өзүнүн биологиялык жанагы өзүнүн канынан жаралган атасын атын айтпай турган болсо, мен атам башкада бирөөнү айтса, анда бул адам күнөөкөр. Анткени Пайгамбар алейхиссалам айткан, ошол ар ким өзүнүн атасын айттын деген. Бирок атасын айтпай калып деле нике кыйылса, урматтуу Акмал мырза, нике дурус боло берет. Чоң рахмат. Аллах разы болсун, Кудай таалам ийгилик берсин сизге. Жана жалпы Кореядагы бир туугандарыбыздын баарын Кудай таалам жакшыга шерик, жамандан алыс кылган болсун. Биздин дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Өткөн эфириңизде баягы мазарда сүрөтү бар, сүрөтү жок дегенди айтып аттыңыз эле, анан кийин ошондо кичине укпай калдым эле. Ушу биз тайнебиздин жана эжебиздин өтүп кеткенде ушу ташына сүрөт тартып коюшкан да, ошону кырып түшүрүп жок кылайлыбы же кандай кылайлы? Негизи ошентип сүрөт тарттырган бул арам, күнөө болот. Өлгөндүн үстүнө көмгөн деген мына ошол. Ошондуктан ал сүрөттөрдү алдыруу керек. Же ошонун ордуна башка бир жанагыдай бир китеп сыяктуу ташкы атын жаздырып барып эле коюп, тиги ташты алып, анан сүрөтүн алып койгон бул эң жакшы болот. Бирок бир маселе, фитна чыгып кетпөө керек. Ызычуу жаңжал чыкпаш керек. Ошого чыгарбай, кеңешип, Куран окутуп барып, ордун алмаштырып койсоңор жакшы болот. Анткени эстелик коюу, сүрөт коюу булардын бардыгы шарият боюнча туура эмес маселе. Ал эми кимдир бирөө ошол мазар жоголуп кетет, анан барганда зыярат кыла албай калабыз деген бир коркунуч жаралган учурда гана жазып койсо болот, болбосо жазуунун деле кереги жок. Урматтуу бир тууганым, дагы бир угарман бар бизде. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum чоңсоз. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Кандай денсаулык жакшыбы? Кудайга шүгүр, таксырым, рахмат. Машалла. Чоңсоз, мындай суроо бар эле зекет боюнча. 2014-жылы декабрь айында машина алганбыз да, сатып пайда көрөлү деп. Ал учурда 26 миңге алганбыз. Анан мына 1 жылдан ашык өттү. Бул 2016-жылы июль айында саттык да. 15 миңге саттык. Анан ошол машинадан зекет берилбейби? Зекет берилет, таксырым. Анан ошол менин негизи китептерде ошол алган баасына бериш керек дейт да, бирок мен өзүмчө ошол саткан баасынан берилиш керек деп айтам. Анткени саткан нерсе ошол убакытта акчага айланды деген сөз да. Ошондо ушундай фатва берчү, демек сиз 15 миң ошол акчаңыздан сиз зекет беришиңиз керек, урматтуу бир тууганым. Иншалла. Дагы бир биз азыр жарнамалык тыныгуу, андан кийин иншалла улантабыз, урматтуу бир туугандар. Марал айналгысында жарнама. Ала тоонун миңдеген жылдык мөңгүлөрү тоо койнуна сиңип, анын табигый аурасына каныгат. Ар бир тамчысы бир канча жылда тоо кыртышынан сүзүлүп өтүп, адам ден соолугу сүйгөн сууга айланат. Суунун куралыгын сактап, түз сизге алып келдик. Ала тоо менен байланышыңызды сезип, суунун мөңгүдөн ичиңиз. Ала суу. Акция. 19 литр суу алгандарга помпа бекер. Байланыш телефондор 0554 41 41 66, 0554 41 41 66. Сиз ичкен суусундук даамдуу, ден соолукка пайдалуу жана табигый таза болушун каалайсызбы? Анда баткен өрүгүнөн даярдалган минералдарга, витаминдерге бай Доктор Шер шербети сиз үчүн. Доктор Шер өрүк шербети, ден соолук сакчысы. Фрунзе гипермаркетинен болот. Эгер сиз ишкерлигиңиз же компанияңыз тууралуу коомчулуктун кабардар болушун кааласаңыз, анда Марал радиосуна кайрылыңыз. Биз менен сиздин жарнамаңыз жолдо калбайт. Жарнамалык кызматтын номерлары 0312 90 86 25, 0559 21 21 58.
Assalamu alaikum ve rahmetullah barakat. Hurmatly bir tuğandar, biz kayradan tüze firdebis. Muna jarnama nuktuğunuzlar ala sudan, oşonda ele doktor şeriden toygon çizseniz de nasip kılsa jireklerini jakşı dep baştan kene tapaptar aytjat kimdegim oşol örüktün kagынан 5-6 kak dertemenen suga jibitip koysanız geçin dertemeni içip alsanız kadimkidey jürek işteş jakşırat dep aytı. Şondan men dagı doktor şeridi içip jürem dayıma sizlerge içkende men sunuş kılgan bolor elem. Bizdin ugarmanыбыз бар, угарман кулак sizde. Alo, assalamu alaikum taqsir. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Qanday, den sog'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr, taqsirim rahmat. Men bir so'rovim bor edi. Bu akarachka desa bo'ladi, anan keyin da Coca-Cola jönüne de aytib ketsangiz. Allah razı olsun, rahmat. Akaraçka degen bul toğuktun sanı degen ele söz. Egerde üyden soyup alıp turup oşol 2 sanını çıkarıp alıp turup akaraçka dep jeseniz bul adal egerde bismillah aytıp turup. Anan kayaktan gelgeni belgisiz bolup kalsa bul gümön. Egerde aram soyulup kalıp bismillah aytılınbay soyulsa bul aram bolot jegenge bolboyt. Demek kim soyulgan, kim taraptan soyulungan, tigi mıhtı versemekten adal degen kagazı bar bu, yok bu degen suroğunu jeş gerek. Misal üçün toğuk meselesi oyunca men Maryam toğuktorun gana jegendi jakşı göretilem. Jana sunuşta man kene oşonun soyugonduğunu özüm barıp görüp oşonu bilip jürem aleme. Göğünese soyulungan toğukta sırttan gelgen sebepten aga darı sayılып jut. Oşonduktan jekele aram bolgonda sırtkarıdagı oşonun densoğulukka ziyandуулugu da antkene oşol toğuktor semirtiş üçün atayın bir darılar berilip, atayın bir ukoldor sayılıp, oşolardan işitilip semiz görünüp kalan uçurları var demek. Oşondan Kuday talam saktasın. Koldan gelişince çarvada toğuk kalmap jegence olbosum adal toğuktordu gana jegen deme sunuş kılgan bolot elem. Alemi Coca-Cola oyunca albatta bunu biz aramda aytı kıyım, birok oşon içpey gile antkene bul jagımsız oşonda ele musulmandarga jakşılık kılbay turgandardын tavarı bolgonduktan oşol nersege boykot jarıyalagandy men jakşı dep aytkan bolor elem. Bizdin dagı bir ugarman bar, ugarman kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Amansızbı? Amançılık. Hoş geldiniz. Karakoldan çalıp Karakoldan, Issık Göl'den. Kulak sizde. Ben bir eme olganda ayalım uylanıp o yazında. Anan eme biz yaşayayım degenden 3 yolu talak bergemde anan gitken. Anan gayri hazır yaşayayım devedatta anan talak bergemden keyin oşonu düşündükleriniz talak bergemden al büyüğe çıkıp gayri al bir talakları oşonu düşündürüp berseniz Urmatlı bir tuğanım. Eğer de men жооп бере турган болсо men astım aşol ayalыңыз жетелеп келишиңiz керек болот. A biro Karakolgo jakın jerde men muna Bakıt degen mırzanın sunuştuklary. Bakıt mırza bul oşo tüptö keng suuda oşol jerde medresede ulamalar kengешинин müçösü to alım jigit. Bakıt mırzaga barsaňızдар je bolbosо oşol Issık Göl oblusunun kazısı Sagındыков Almaz mırzaga bul da Karakoldo barsaňızдар maseleni çeçip beret degen men pikirdemin. Antkeni bu talak meselesinde daroo ele başka göğe tiyip çıgуу gerek aytып öken. Antkeni keyde oşol kebir moldalar var da 3 talak berip koyupsun bol den başka göğe tiyip çıgış gerek deyip dagı kim alatana dese men alam dep öz alıp alıp ana koy berbe oşontip jürüp uyaltı jok moldakeleri dagı var. Oşonduktan Kudayım saktasın. Oşon üçün daroo ele oşontip bürög aparıp medep bere koygonda murda oşol ilimdürök moldakelerden surap alsaňız mesele jakşyrak bolot. Demek oşolarga kayrılууну sunuş kılgan men bolor elem urmatly bir tuğanım. Bestin dagı bir ugarmanybız bar, gütüp turat ugarman kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Mende bir iki suroo var elе. Geçeki murda jakында эле биздин ажообуз Карим Агаханга Данакер орден ыйгарбады. Ошол боюнча өз карашыңыз анан тетиги нарындагы ошо ачкан университетте жапса болобу же бизге шит деп тура эмес дейм да. Ушул маселе боюнча бир аз кыскача. Рахмат. Albatta prezidentimiz Daneker ordeni medalini tapşırıp atkan uçurda
ошол кылып аткан имараттарды жана башка нерсени бала бакчага көрсөткөн жардамдарды эске алган болуш керек. Албетте ошону эске алган деп айтабыз. Ал эми ошол эле учурда бул исмаилиттердин акыйдасынын туура эмес экендиги, булардын мусулман эмес экендигин, могу шииттер өздөрү дагы булар бизден чыккан, бирок бизден эмес деп бөлүп чыккандыгын биз билебиз. Ошондуктан этият болуш керек. Мына Тажикстандын Бадахшан өрөөнү бүтүндөй ушулардын колунда калып, азыр жакшы эмес абал болуп турат. Кудай сактасын, эгерде ушинтип көтө берсек биз дагы бир Кудай сактасын, Сириядагы абал бизде суннит шиит болуп бөлүнүү коркунучу турат. Ошондуктан мен бул нерседен мындай бир өтө этият болгону каалайт элем. Анан буларды жабуунун мындай бир күтөрүлүш кылып барып кубала берген бул туура эмес, бул жапайычылык. Ошол парламент өзү эле депутаттар ушундай бир жанагы түзүлгөн эл аралык келишимди жокко чыгарып мындай бир аракеттерин көрүлсө, бул парламент аркылуу боло турган маселе. Биз мыйзам талаасында жүргөндөн кийин ошол мыйзам негизинде болуш, ар кандай бир туура эмес секталарды, ушундай туура эмес окуу жай университеттерди парламент аркылуу гана келишимдерин жокко чыгара турган болсо, мен ойлойм, иншалла бардыгы жакшы болот деп. Мына ошого сунуш кылып, ошол өзү шайлаган депутаттар бар эмеспи? Ошолордун сойгон жылкысын жеп эле шайлап койбостон мынандай иштерди кылып бергениң, мына Кыргызстандын келечеги бүдөмүк болуп турат, ушундай нерсе чыгып кетиши мүмкүн, кокуй алат деп айтсак, депутаттар көтөрсө, эгерде бардыгы добуштан берсе, бизде президенттик, парламенттик республика, мен ойлойм булардын бардыгы калыбына келет деп. Мына ошентип тилек кылган болсок, албетте жакшы болгон болот. Угарман бар бизде, угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракатух. Устаз кандайсыз? Кудайга шүгүр, Кудай деп. Бизде бир суроо бар эле, биз бир машина алып атканбыз да. Ошол машинанын ээсинин сатып аткан киши мага айтат, мен кредитим бар, ошол кредитти төлөшүм керек дейт, анан машинаны ал дейт, анан ай сайын берип турасың дейт да. Ай сайын бергенде ал айтып атат, мен ай сайын $90 кошуп берип турам, ошонус менен кошуп берип турасың дейт да. Мен алсам ал арам болбойбу? Чыткорлук болуп. Жок, Бул машинеге бирок тиешеси жок да, ал акчанын тиешеси жок. Бул башка максатта алган акчаны, бирок машинесин мага ошондой. Жок, сен анан эмнеге $90 төлөп берип турасың ашыкча? Мен сүйлөшүп атабыз ошол эмеде 590 айына төлөйсүң деп атат. Жок, сен төлөбө 590. Ошондо сен канчага, мисалы үчүн $5900 бааласаң, оны эле төлөп бүтөсүң да, чынбы? Ошентип төлөй берсең, канчадан төлөйсүң айырмасы жок. $990 бу $80 айырмасы жок. Бирок проценттеби эле ошол машинени баалашып туруп, ошол машинени алдым мынакей, ошону мынчага баалаштым, ошону 10 айда мынчадан төлөп бүтөм деп эле келишим түз, ошо менен бүтүр. Анан муну машиненин баасы, анан муну проценти деген сөздүн кереги жок. Түшүнүктүүбү? Ошентсең болот. Анан тиги ал акчаны ал өрттөп береби, самолет кылып тиги 9-катка чыгып учуруп жиберип, аккеманын үстүнө чыгып ал өзүнүн иши. Анын ишиң эмес сеники. Урматтуу бир тууганым, мына ошондой. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Угарман. Адамдар кээде талып калат, ошентип таллаган жакшы эмес. Анткени эфирдин ар бир мүнөтү кымбат, урматтуу бир тууганым. Биз адептерге кайрадан кайтып келебиз. 2-3 мүнөткө бул жерде албетте сиздерден алыстаган аракет кылабыз. 7-чи адеби аклу ал-лукмати сакита. Тамак жегенде нандын күкүмдөрү түшүп калат, же болбосо тамак палоо жегенде күрүчтөр түшүп калат, кээде бир үзүм эт дасторконго түшүп калса, ошону адамдар жебейт, жийиркен дешет да, андай эмес. Мына ушул тамакты жеш керек, күкүмдөрүн калтырбаш керек. Мына ошол сүннөт болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул боюнча айткан: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. İmam Müslim rivayet kılan hadiste, sizler bilbeysiniz tamağınlarının qaysı жерinde bereke var eken degen. Balkim түшүп калган ошол бир үзүм этте береке бар. Ошондуктан тамак колдон түшүп калса, ошону алып туруп тазалап, жанагыдай бир нерсе жабышып калган болсо деп, анан тамакты жеп коюш керек. Кээде ошол түшүп калган тамакты адамдар мындай бир тоок жеп коет, башка деп айтышып, мындай маани бербейт, ысырап кылышат, такыр туура эмес маселе. Араб дүйнөсүндө айрыш тамак жегенде ошол чачып атып, колдорун силкип атып, тамактын баарынын аркасынан келгенде бир 10 тоок төбө тургандагы чачып кетет да, бул таптакыр туура эмес маселе, урматтуу бир тууганым. Андан кийинкиси, тамак жеп атканда таянып жебеш керек. Жатып алып, чалкалап, курсагын неме кылып, анан мындай бир ашказанды кенен кылып, ушинтип чалкалап олтуруп, анан жанагыдай бир таянып олтуруп жегенди, ошону пайгамбар алейхиссалам тыйган. Бул нерсе макру ла акулу ва ана муттакиун. Имам Бухари рivayet кылган хадисте, мен жөлөнүп олтуруп тамак жебейм деген. Демек таянып алып, жөлөнүп алып отуруп оокат жеген, албетте бул урматтуу бир тууганым жакшы эмес тамак. Андан кийинкиси, бул урматтуу бир тууганым,
Adamul busaqi vel muhati halal akli illa li darura. Tamak jep atkanda çimkirenip anan tükürüngön bul taptakыр toora emes, ötö zarыл bolup kalsa ana kekirip mындай bir mümkünçülük mындай bir zarılçılık bolup kalganda gana şunday kılbasa tamak jep atkanda жалпы тартипти сактоого аракет кылуу мына ушул дагы биздин адептерден болуп эсептелет урматтуу бир тууганым. Andan keyinki 10. adep bul al-aklu ma'al jamaa, tamak jegende jamaat menen çoğu olup jegen jakşı. Üyünde baldары menen, bala çakası menen, ayalı menen, ayaldары menen, misal Özbek siyahtı çoğun adam bolsa ayaldары menen çoğu tamak jegen bol albatta jakşı. Antkeni tamak жалгыз jegen adam bul mындай bir sarаңды kaparatandan sırtkarı bilbey köp jep alışı mümkün. Anan janagıday adamdagı baldardan ayırmalanıp atasına jakşı tamak kılıp anan baldarga jaman tamak berip koygan toora emes, balkim bardыгы birдей tamak jegen dagı mına oşol adepten bolup eseptelet. Antkeni Paygambar aleyhisselam sünnetinde mına oşol nerse urmatlı bir tuğanım adep dep estelet. Andan sırtkar tiş çukulap atkan uçurda oşol tişten çıkkan tamakты karap turup kayra jutup jibergen bul da adepsizlik аны sırtka çıkarуу gerek bolat. Andan sırtkары oşol adam konok kutup atkanda konoko tamak jep bütköndөн kийин dagы alыңыз деп айтуу керек. Анан ашып кесе 3 жолу айтуу керек. Андан кийин кечкил alыңыз албасаңыз болбойт деп кыйнап, тиги кыргыздын сыйлоосу кыйнап болуп кеткенде тозок айландырып жиберген бул дагы таптакыр туура эмес болуп эсептелет. Ал эми андан кийинки биздин адептерге бир аз туруп токтолот. Азыр биз угармандарга орун беребиз. Ал кийинки адептерибиз бул тамак жеп бүткөндөн кийинки адептер жана тамак жеп бүткөндөн кийинки дубалар жөнүндө сөздү бир аз туруп козгоебуз. Азыр биздин угарманыбыз бар. Угарман кулак сизде. Алло. Assalamu alaikum çoğadı. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Anlayış çoğadı. Kudayga şükür, Kuday dep jüröbüz. Siz radyodan ugatkanızga abdan kuvançtabız. Rahmat. Geçe daha çıkan birinci radyoga aytıp koyunçu. Bundan arı çıkıp duran nasip kılsa. Birinci radyoga da o. Ay geçe 10'dan 11 geçeyin. 104.1'de FM 104.1. Bugün ar daim oşol işembe günü oşol saat 7'den 8:30'ga çeyin mına oşol Kuttu Maral FM radyosundayız. Kulak sizde. Жақсы. Bir soru var эле. Şu tamak эме тууралуу эме Кытайлар жөнүндө көп угабызда ушул укмуш имараттарды салышкан аэропортунда таптаза деп кетип барат эле түкүрүнүп какырынып жоксо тамак жеп ушинте беришет депчи. Урт кумурскан дейт аны ушул Кудайдын аарына калган калк деп коет экен. Ушул жөнүндө эмеңиз барбы же биз туура эмес түшүнүп алдыкпы? Эми ошол мусулман эмес болгондук эле Кудайдын каарына калганынан кабар берип турат. Анткени ошол мусулман эмес адамды Аллах тааныбаган, Кудай тааныбагандык бул деген Кудайдын каарына калгандык деген сөз. Ал эми алардан биз үлгү алган нерсе албетте алар жакшы нерсесин, бирок жаман нерсесин өзүн алардын мисалы үчүн даараткана маданияты, түкүрүү маданияты, тамак жегендин маданияты таптакыр бөлөк мындай бир дүйнө. Ошондуктан ал нерсени суктануунун кереги жок. Колдон келишинче биз өзүбүздүн ошол сүннөтүбүз, пайгамбар алып келген шарият менен гана тамак жан аракетинде болуш керек. Албетте жанагы элибизде тамашалап айтылат, алардагы учуп аткандардан самолетту жүргөлөп сөйлөп жүргөндөрдөн поезду гана жебейт экен деп айткан сөзү бар. Ошондуктан этият болуш керек. İnternetке кирсеңиз, тиги жөргөмүштөрдү тирүүлөй жеп атканын деле кадимкидей көрүп жүрөбүз. Ошондуктан эми бул садаган кетен кыргызын айланып кетсе болот. Ошол жанагы ачарчылык болгон убакытта, ачарчылык үркүн болгон убакытта балык жеген эмес да, балыкты жеп көргөн эмес. А бирок ошол эле учурда Ленинградда 45-жылы орустар өздөрүнүн балдарын жеген, мышык жеген, күчүк жеген, ит жеген ал эмес. Ошол жанагы блокада болуп калган Санкт-Петербургда балдарын жеген учурлар болгон экен. А бирок кыргыз өлүп баратып, ошол билбеген, шектүү деп молдосу болгон эмеспи же балык адал экен билишкен эмес. Айтор ошо балыкты жебей, балык жегенден көрө өлүп калганды мындай абзел көргөн ушундай бир эл нартмасилдүү бийик эл деген сөздү мен айткым келди. Ошондуктан Кытайга тамшанганын кереги жок. Аларды өздөрүнө насип кыла берсин. Өзүбүздүн тамак жей турган жакшы бир адептерибиз бар. Угарман бар бизде, кулак сизде. Чоңтас. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 5 мурун лекет маселеси боюнча сурадым эле сизден. Дагы бир суроо пайда болду. Ошол акчанын канча пайызын беребиз? Анан бизде Бишкекте мындай бир долбоор барбы? Каяка ошо акчаны берсе болот, анан муктаждууларга таркатып турганчы? 40-тан 1. Ошол акчаны жанас калькуляторго анан бөлүп 40 десеңиз дароо чыгып калат.
Anan oşonu jetin-jesillerge aparıp özüňizdin tuğandardan, tanışlardan oşol adamlar bolsa oşolara aparıp berseňiz, oşolar inşallah jakşak eşetçit. Egerde takır tappay kalsaňyz, maňa gelseňiz, biziň özüňizdin medresebizde dagı muna balдар kelgen atat, oşolarga bölüp berip, oşolaryň tamak aşyna, özleriniň oşolardyň muhtaçlygyna biz jumşagandyn hareketin göretelek. Eger tappay kalsaňyz, eger tapsaňyz özüňizdin tuğandaryňyzga, dostçaryňızlarga, jardylarga bergen diýiňiz makul diýip aýtalam men. 40dan biri. Ugarman bar bizde. Ugarman. Alo, assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Meni qayradan çatkanız kaddan qanışdalsın. Rahmat, Allah razı olsun. Bardy kuda jaňyr pursatynda tileysin. Rahmat, rahmat, amin, amin, amin. Ustaz, ben 4 sorum bar ele men. Birincisi, mo tamak aş meselesinde daima jeň aldyna surap, sostavlaryny okup, aýyrlap jeň hareket kılanda, birok uşun belge uçurda güman bolup kalan uçurlar bolot da. Biz misal ben tort yedim, halal diyen sertifikatı bar diyen niyetmen, birok kany jegenen pişip kalmaz, sertifikatı jok eken. Şuna kıjagat bolup kaldım, şuna şolar bolot gede. Misal ben nandar satılat koy, betlerim jumurtka men maylagança, şonun çoçkonu kılman jatgan şotkalar men maylanmaşı mümkün degende ukup kalganda, uşunday nandar kelip kalat, uyda gede anamda, uşunday uçurda jakşa niyet kılıp jese kanday bolot. Uşunday güman bolup kalan uçurlarda bizdin ibadatlarыбызды олар кабыл болуп калган коркунуч болбойбу деген сурам берет. Экинчиси, бул бир нерсени туураганда же арчыганда мен сол кол менен арчымдачы ustaz. Ошол өзү мага ыңгайлуу да, соло коймун да ушул учурда, ушул уяны жокпу. Андан кийинки сурам, социалдык тармактарга могу сүрөттөрдү койгон туура эмеспи деп сурайм дегем. Андан кийинки сурам болсо, могу жол салгандан кийин мурунку кийимдерим кийиле калды да, шымдар, көмөктөр, ушуларды кандай кылсам болот, башкаларга беремби, беретеңиз болбойбу? Ушуларды суралайын дегем. Андан кийинки сурам, байкем жакында эле мага сотко билет кылган. Анан анын таржымалы, бирок өзүнүн сат аппаратынын өзүнүн тааныш баласы бар экен, ломбардда иштеген, ошол койдуруп саттырган экен да. Анан ошол баласы карыз болуп калганын себебинен, акчасы битсе карыз болуп калган, ошонун эсебинен ара ошол сотко берген экен да, ошол ломбарддан, ошону мага берген экен, ошону көтөрүп турам, кандай болот? Күнөкөр болуп калбайм деп берейин. Болду, рахмат. Рахмат, бир тууганым, аман болуңуз. Тамак жегенде чындыгында азыр бизде эң чоң проблема ошол нанвайканаларда чочконун кылынан жасалган щеткаларды колдонушат да. Анан ошол менен сүткөндө тиги сынбайт экен. Ошол нан арам болот, аны жегенге болбойт. Ошондуктан нан жапкандардан барып сураш керек. Муну кылганыңа чочконуку муну болбойт деп. Бирок беркинде жанагыдай жасалма, химиялык жана элементтер жасалган беркинде кадимки жанагыдай эмелер, щеткалар ал жарай берет. Же жанагыдай кадимки эле кездеме менен сүртүш керек. Ошондуктан этият болгон жакшы. Анан билбей калсаңыз, эми Кудайым кечирсин деп биз күмөн кылабыз. Анан тиги торт боюнча, албетте торттордун дээрлик мындай да тууганым, тортко көбүнчө коньяк кошуп коет, арак кошуп коет дейт, башка дейт, арам нерсе болуп калышы мүмкүн дейт. Жакшы күмөн кылган жакшы, бирок кээде ошол сыртындагы жазууну окуп алган дагы андан жакшыраак болуп эсептелет. Ал эми бир нерсени арчыганда, туураганда сол колу менен арчыганыңыз зыяны тийбейт. Социалдык тармактарга сүрөт жүктөгөн бул жакшы эмес, айрыкча аял затына ошон үчүн өзүнүн сүрөтүн койгон бул диний тайыздык, фасыктык деген маани. Эркектер койсо макул, бирок эркектер деле койгону көп деле жакшы эмес. Аялдарга тыюу салат элек, ал эми эркектерге ошону койбогонуңа жакшыраак деп айтмакпыз. Эски кийимдерди өзүңүз кие берсеңиз болот, анткени жолук салынса эле сөзсүздө шым кийбеш керек деген сөз жок. Ошол хижаптын ичинен, желбаптын ичинен, жана узун көйнөктүн ичинен шым кийсеңиз кыштын күндөрү суук болгондо, же үйдүн ичинде жүргөндө шымчан жүрсөңүз боло берет. Сөзсүз түрдө эле аны мындай бир кийбей коюш деген сөз жок. Эгерде башка бирөөгө белекке бергиңиз бере бериңиз, жакшы күмөн кылыңыз, ал деле үйүндө кийет деген тарихте. Анан байкем сотка берди дедиңиз, сотка ошол жанагы бир балага ломбардка коюп сатып бер деп айткан. Эми ломбардка буюм сатып берүү үчүн коюлбайт. Эгерде байкеңиз акча алып туруп, анан буюм ошондо калып калган болсо, анда бир жөн эле. Бирок ломбардда иштеген бирөөгө эле ошол акча буюм сатып бер деп берсе, аны сатып, анан акчасын алып башка кылып бир неке кылып мамиле кылган болсо, бул эчтеке эмес. Анткени бул ломбардка койгон жери жок. Ломбардда иштеген адам, анткени арам ишти кылып аткан адам, мисалы үчүн бир ишти кылып бере турган болсо, ошол арам болуп калат деген сөз жок деп айтат элем. Эгерде ломбарддан акча алып туруп, буюмун коюп туруп, анан төлөй албай калып, буюмун калтырып коюп, ушундай зычуу боло турган болсо, анда арамыраак болот. Бирок ал байкеңиздин өзүнө сизге тиешеси жок деп мен айткан болор элем. Урматтуу бир туугандар, азыр бизде рекламалык тыныгуу, андан кийин улантабыз өзүбүздүн уктуруубузду.
Марал ойналган Урматтуу бир туугандар, биз адептерге дагы бир аз токтолобуз. Анткени адептерди айтып алганыбыз жакшы. Эми андан кийинки адеп бул ошол тамак жеп бүткөндөн кийин дуа кылган дагы сүннөт, урматтуу бир тууганым. Аллах Таалага мактоо айтып, Кудай Таалам ушундай тамак бергендигине шүгүр айтып дуа кылган жакшы. Мисалы үчүн дуалардын бири дасторкон алынгандан кийин андай дуа кылат: Элхамдулиллахи хамдан касиран таййибан мубаракен фихи, гайра макфийин вала муаддаин вала мустагнан анху раббана деген дуаны айтып, же болбосо кадимки эле өзүбүз билген дуаларды айтып эле Элхамдулиллахиллази ат'амана ва сакана ва жаална минал муслимин. Тамак жедирген, ичирген, бизди мусулман кылып жаратып, мына ушундай бир жакшы неаматтардын үстүндө кылган Кудай Таалама чексиз мактоолор болсун деп дуа кылганды биз үйрөнүш керек. Айрыкча сүт берген, азык берген оокатка дагы адамга дагы дуа кылган жакшы. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам эгерде айтат да, эгерде силер тамак жей турган болсоңор дейт, ал ага Кудай Таалам тамак берсе, анда Аллахума барик лана фихи ва ат'имна хайра минху. О Кудай Таалам, бизге бергениңе рахмат, саңа миң мертебе шүгүр, береке бер, жана мындан кийин мындан жакшыларын дагы бер деп дуа кылды. Ал эми сүт бергенде Аллахумма барик лана фихи ва зидна минху. О Кудай Таалам, бизге берген мына ушу сүткө саңа бир шүгүр айтабыз, жана ушундан бизге көбөйтүп бер дейт. Демек эң жакшы тамак сүт азыктары деген маани келип чыгат, урматтуу бир тууганым. Андан кийинки жалпы адептер тамак жеген боюнча биринчиси адаму замми таам, тамакты жамандабоо керек. Айы бар экен андай мындайда. Анткени ма'аба ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям тааман катту ин иштахаху акалаху ва ин карихаху таракаху. Равахул Бухари ва Муслим. Пайгамбар алейхиссалам өмүрүндө эч качан бир тамакты айыптаган эмес. Эгерде тамакты иште тартып, табит тартып турса жеген, эгерде табит тартпай туруп жаман көрүп турган болсо аны жеген эмес, бирок айыптаган эмес деген сөз, урматтуу бир тууганым. Ал эми бул адал тамактардан, ал эми арам тамак дасторконго коюлса, аны ачык эле мунуго арам, муну ал, бул болбойт деп айтуу керек, урматтуу бир тууганым. Андан кийинки маселе бул тамак жегенде ошол адам биринчи кезекте өзүнүн күч кубат бере турган гана керек тамакты гана жеш керек. Анан бирок тамакты жегиси келип, курсактын шахваты кыжалат кылып, тамак жеген рахат ала турган болсо, анда болбой калды дегенде курсакты үчкө бөлүш керек дагы. Бир бөлүгүн тамакка, бир бөлүгүн суусундукка, бир бөлүгүн абага, дем алууга калтырыш керек. Аны кантип билебиз десек, ошол адам бир тойгон тамагын таразага тартып алып туруп, үчкө бөлүп туруп, ошонун 3/1 жесе, демек ашказанын 3/1 тамак менен толтуруптур деген сөз болот. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ма мала адамиюн у'а'ан шарра мин батнин." Адам баласы өзү толтурган иштерден эң эле жаман нерсе менен толтурганы бул анын курсагы дейт. Анткени тойгондон ашыкча жей бере турган болсо, бул арам болуп бидатка кетип кала турган маселе. Ошондуктан адам ошол тамак жегенде азыраак болуп, өлбөй турганда тамак жеген, урматтуу бир тууганым, жакшыраак болуп эсептелет. Андан кийинкиси, урматтуу бир тууганым, бул алтын жана күмүш идиштерин тамак жеген арам. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ла талбасул харира ва ла дибажа ва ла ташрабу фи анiyati dhahab wal fidda ва ла таакулу фи сихафиха фа иннаха лахум фид дунья ва лана фил ахира." Раваху Ал-Бухари ва Муслим. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Силер эркектерге жибек кийим кийбегиле. Ошондой эле эркектер жана аялдар, силер алтын жана күмүш идиштен ичпегиле. Жана алтын жана күмүш табактар менен, кашыктар менен тамактанбагыла. Анткени бул капырлар үчүн бул дүйнөдө, биз үчүн бул нерсе акыретте" деп айтты. Андан кийин, урматтуу бир тууганым, адам тамак жеп бүткөндөн кийин "Алхамдулилла" деп дуа кылуусу керек болот. Чындыгында бул боюнча бир канча дуалардын түрлөрү бар. Дуалардын бардыгын айткан болсо, урматтуу бир тууганым, иншалла бардыгы өзүнө-өз кете берет.